da 10% alabız. 10% biz nege alabız? Çakırganımız. Жаңы адамды каттап, жаңы адамга маалымат берип, ошол адам келип, продукция алгандыгы үчүн эмне кылабыз? 10% компания бизге төлөп берет. Ошол эле баягы товарды таркаткан эле адамдын бир түрү. Ошондой эле башкачараак системасы. Ал эми экинчи эмне? Организационный бонус. Организационныйдан дагы эмне атабыз? 10% алабыз. Неге? Организационныйдан 10% неге алып атабыз? Уюштуруп койдук да. Уюштуруп койдук. Уюштуруп эле коюп койбостон эмне кылып атабыз? Биздин астыбызда канча адам болсо ошону эмне кылып атабыз? Окутуп атабыз, үйрөтүп атабыз, түшүндүрүп атабыз. Барган домашний кружок десе домашний кружогуна барып берип атабыз. Кайсы регион болсо ошол жерге барып иштешип жардам берип атабыз. Биз ошол командага, организацияга жардам бергенибиз үчүн эмне кылып атат компания бизге? Төлөп берип атат. Ал эми үчүнчү бул лидерский. Лидерский бонустан биз 25% алабыз. 25ке 25%. Biz neге лидерский бонус алабыз 25%? Жөндөн жана алабызбы? Алабыздар. Biz лидер өстүрүү үчүн канча аракет кылабыз? Бир адамдын аркасынан ошол адамды окутуп, чыгарып, үйрөтүп, 90%, 100% системага калтырыш үчүн эмне кылабыз? Түндөп иштеп атабыз, туурабы? Үйгө барып алып дагы чалабыз. Эрте кеч иштешкенин аз келгенсип, кеч үйгө барып алып дагы чалабыз. Эмне кылдым? Кантиптасың, команданың аттары эмне кылып атат? Менин эмне жардам сага деп. Анан ал эмне деп атат? Ал лидер мага жардам бериңиз деп атат. Биз эмне кылып жардам берип атабыз? Лидердин өзүнө эле жардам бергенче, ошонун командасына да жардам берип атабыз. Мисалы 5 лидериңиздер болсо, 5 лидериңиздердин 5 командасына, отдельно командасына өзүнчө күч жардам бересиздер, туурабы? Мисалы менин азыр астымда 17 лидер бар. Мен ошол 17 лидердин баарына мага жардам бер десе, мен жардам бербей кое албайм. Мен барып сөзсүз жардам бере алам ошого. Жардам берем. Ошондуктан биринчи линия, экинчи линияга төлөп берип атат. Ошол нерсени сиздер маркетинг планды толук иликтеп, түйүнө жетип алсаңыздар, анан эмне кыласыздар? Аласыздар. Ошол нерсеге сиздер кызмат кылып атканыңыздар үчүн ушуну төлөп берип атат. Адейин. Кийинкибиз, төртүнчүбүз бул актив да. Активти эмнеге төлөп атат? Продукция алганыбыз үчүн. Өзүңүздөрдүн командадан да, общий командадан да келип чыкпайсыз сиздерге. Өзүңүздөрдүн эмеси да. Товар жүргүзүп берген үчүн компанияга. Местобузда активдештирген үчүн. Кайрат. Жаңылап. Активация бизде канча? 19.700. 1%дан 10%га чейин төлөнөт да. Биз командага эмне айтабыз? Местан алып активация кылгыла деп кечке айтабыз, туурабы? Кечке айтабыз, активация кылып алгыла деп үстүндө тургандар биз астыда кылабыз да. Эмне кылабыз? Маалымат жеткизип турабыз. Тынбай маалымат жеткизебиз. Активация кылгыла деп. Ошон үчүн бизге эмне кылды? 10% Төлөп берип атат. Эгер биз активация кылбай эле койгула деп күндө итпей эле жүрө берсек, командабыз активация кылбаса, бизге акча чыгабы? Чыкпайт. Биздин ошолорго маалыматты толук жеткизип, айтып кеп түшүндүрүп аткандыгыбыз үчүн компания эмне атат? Биздин менетибизди кур койбостон кайтарып берип атат. 1%дан 10%га чейин. Шуну кирип карайсыздарбы? Кимден активациядан канча акча түштү? Канча процент түштү? Шуну карайсыздарбы? Сиздер кандай десем, бизнес мышлениеңиздерди көтөрүңүздөр, бухгалтерский тактикаңыздарды көтөрүңүздөр, математический тактиканы көтөрүңүздөр. Ошондо бизнесиңиздер сөз салдыңыздар. Любой эле бизнестин, любой эле ишти эмне чечет? Математика чечет. Математика болсо иш болбойт. Любой кесипти математика. Любой кесипти, ишти кандай неме болбосун, математика болбосо иш болбойт. Бешинчи жүз эмне экен? Премия. Бешинчи жүз бул премиальный бонус да. Премиальный бонусту эмнеге төлөп берип атат? Сатып жаткан үчүн. Туура. Команда өстүрүп, элдерге билим берип, өзүбүз билгенди үйрөтүп кеткен үчүн.
бирок кеткен үчүн. Ошол лидерлерди өстүргөн үчүн, команда Бирок статусту жабыш үчүн биз канча менет кылып атабыз? ошо көп эмгек. Канча менет кылып атабыз? Ушунун немесин чыгарасыздарбы? Мисалы 10 статус жабыш үчүн канча керек? 21.600'dü көбөйтөбүз. Bir эле циклды жабыш үчүн канча менеджер болуш үчүн 28ге 21.600'дü канча көбөйтөбүз? 56'ga көбөйтөбүз. 1.200.000 1.209.600 сом. Менеджер болуш үчүн не кылабыз биз компанияга? Товар оборот берип 9.600 сомдук товар оборот жүргүзүп берип атабыз. Ал эми ошону биз 10го көбөйтсөк 12.096.000 сомдук не кылып берип атабыз? Товар оборот жүргүзүп берип атабыз. Вот ошон үчүн эмне кылып атат компания бизге? Эмне төлөп берип атат? Биз эмне кылып берип атабыз? Товар оборот жүргүзүп берип атабыз. Ал эми товар таркатып иштегендер эмне кылат? Ошолор дагы эмне лимит коюп коет. Сен тек мисалы 100.000 сомдук товар оборот кылсаң, сага 5% төлөгөн болсо канча алат? 5.000 сом алат. 5.000 сом алат. Ал эми сен ушул жерде компаниялар эмне кылат? Мынаны 200.000ге жеткизсең, 5%тен 10.000 аласың, иши сага 5%тен сырткары дагы эмне? 2% эмне деп коюшат. Ал эми биздики эмне экен? Биз 30-20 циклды жабыш үчүн канча миллиондогон товар оборот кылып берип атабыз. Бирок ошону бизге эмне кылат? Премиясын эле чыгарып берип атат. Биз ушул нерсени мындай тактап чыгарабыз керек. Магазинде товар таркатып иштегендердин системасында эле окуп карасаңыздар, ошолордо биздегидей эле система. Бизде эмне кылат? Аларда утуруксун утура алат. Эмнеге утуруксун утура алат? Алардын товар обороту майда. Майда болгон үчүн утуруксун утуруп алып турат. Биздики биз азыр 12 миллион деп атам го, бирок 12 миллионду 20 миллион товар оборот кылгандан кийин биз канча алат экенбиз? Крупный алат экенбиз. Биз деген чоң сумманы алат экенбиз. Алардын 2%-ин баарын бүт топтоп компания берип атат. Ошондуктан ушул нерсеге толук түшүнүп, толук билип алып, толук мындай жооп бере турган болуп алыңыздар, маркетинг планды сөзсүз иликтеңиздер. Чтобы бул жерде жалаң эле азыр сымакта иштегендер отабыз, башка компаниядагылар келип туруп, башка сетовый компаниядагылар келип туруп дагы сиздерге суроо берсе, ошого так жооп бере турган болуңуздар. Эмнеге дегенде, биздин ишибизге кимдер келет? Бардык кесиптин ээси келет. Мисалы, милиция эмне кылат? Органга гана ишке кире алат да, башка жерге ишке албайт милиция. Ошол милиция эмне экен? Бизге келип иштеген экен. Бухгалтер эмне кылат? Өзүнүн кесиби менен гана иштей алат. Врач өзүнүн кесиби менен эмне кылат? Больницага ишке кире алат. Башка жерге ишке алабы? Албайт. Врачты милицияга ишке алабы? Албайт. Милицияны врачты алабы? Албайт. Бирок бизде ошол кесиптин баары келет. Ошондуктан биз некен ошол кесиптин баарына биз даяр болушубуз керек. Бухгалтер келсе, бухгалтерда жооп бере турган болушубуз керек. Сетевик да келе берет бизге. Өзүбүздүн кайра кесиптештерибиз некен? Өзүбүзгө да келе берет. Ошол кесиптештерибизге дагы биз толук түрдө жооп бере турган болушубуз керек. Алар келсе биз жооп бере албай туруп калса, жаман нерсе. Диетти бал канча процент турат бизде? 20. Активизацияда 20%. Кешбекчи? Кешбекте активизацияда 20%. 20%. Мисалы 21.600 сомдук несте толук коюп продукция алганыңыздарда канча жеткизүүгө берип атат? 3960. Активацияда берип атат. 78 4320 сом 4320 сомдук подарка аласыз деп айтып атасыздар, бирок ошол 4300 сом 21.600 канча процентин түзөт экенин айтасыздарбы? 20%-ын түзөт деп айтасыздар, ошону ошол бухгалтерский терминдер менен толук түшүндүрүңүздөр. Неге дегенде, бул адамды дагы өзүнө тартат. Көп эле азыркы жашоодогу көп эле адамдар эмне болуп калды? Бар жокту эсептеп, чыгарып, анан жашап калды. Мурдагыдай эле баягы жөжөнү күздө санап иштеген нерсе жок азыр. Азыр жөжөнү азыр эле санайт адамдар. Сразу санайт.
Ошондуктан ушул нерсени толук иликтеп, ошол вопрос берген адамдарга ушуну толук түшүндүрүп бериңиздер, а? Бизде эч бир киреше бар. Биз стартовый бонус деп коет, ошол стартовый бонусту алыш үчүн биз мындай иш кылабыз. Организациялык бонустан 10% алыш үчүн биз мындай иш кылабыз. Лидерскийден мындан акчаны алыш үчүн биз мындай иш кылабыз. Ошон үчүн бизге төлөп берет деп айтыңыздар. Ошол адамга толук жооп бере ала турган болуңуздар. Анкетный планды толук иликтебеңиздердин бир себеби ушул болот да. Ушундай жекелер. Дагы кандай суроолоруңуздар бар?